Ар бир спорттун өзүнүн кызыктуу деңгээли, өзүнүн кызыктуу жактары бар. Оор атлетика менен тренировка кылган балдар баардыгы оор басыруктуу, турмушта мындай болбос бир нерселерге эч качан мындай переживать этип же бир кабабым кашым дебей турган балдарды тарбиялап келет деп ойлойм бул спорт. Оор көтөргөн бул өзүнчө рахат да бул спортсмендерге. Ар бир адам өзү 200 грамм көтөрөм деп иштет этсе, 200 граммды бул саналуу эле кишилер көтөрөт дегендей да. Оор атлетикада бул каршылашың темирде. Тренировка кылып атканда ошол жансыз темирди багындырыш үчүн тренировкада биз алышабыз да. «200 грамм көтөрөм» деп цел койгондон кийин ошону көтөргөнгө чейин биздин бир гана цел мындай бизде тактика менен алдап кете турган жеңиштер азыраак болот да бизде. Неге дегенде бул салмак өзүнүн весин жоготпойт, ошол вести турат, ошонун бир гана цел биз көтөрүш керек да, бизде прямой. Только көтөрүш керек, болду, всё дегендей. Албетте биринчи мелдештерге чыкканда бул аябай сүрдүү көрүнөт. Бул жеңиш ар бир адамдын эсинде калат дегендей. Соревнованияда мен бир гана алтын медаль алыш керек деген мен өзүмдө цел болгон. Оор атлетика мурунтан эле күчтүү болчу биздин школа. Анткени дегенде Кыргызстандын сборной командасынын тең жартысынан көп эле токтогулдук балдар болчу да. Good lift. Yeah. Nice job. Майназаров Эсен өзүмдүн тренерим, ал күчтүү тренер. Ал анткени көп балдар тарбиялаган, көп чемпиондор чыгарган. Биздин токтогул мурунтан оор атлетика менен жакшы кызыгат. Бүгүнкү күнгө чейин ушу оор атлетикада балдарыбыз жакшы результаттарды алып келип атабыз да. Майназаров Эсен бул оор атлетикада чоң ийгиликке жетиш керек деген целди коюп койгон бизге. Биз ошо менен чоңоюп, ошо менен өстүк да. Мелдештерге катышканда биз медальсыз келбейбиз да. Жок дегенде 2-ден 3-төн балдарыбыз медаль алып келет да. 4-классымда
Жекшенден акем бар эле, ошол Токтогул районунда мектепте спорт залда ачылган. Ошол спорт залга мен биринчи жолу алып келип, 3-4 жыл карате менен тренировка кылдым. Андан кийин кикбокс менен кылдым. 97-жылдары бодибилдинг качаться эткен мода болуп калды. Эсен Майназаровдун залына ошо качаться этейин барып, ошол жактан оор атлетикага көңүлүм көбүрөөк бурулуп, ошол оор атлетиканы жактырып, ошондон кийин 10-классыман баштап штанга түрүнө өтүп кеттим да. Son 9-жылы мен эң биринчи жолу Кыргызстандын курама командасына, Кыргыз Республикасынын оор атлетика боюнча башкы машыктыруучусу Майназаров Үсөн деген болгон. Чынында спорттун мен билбеген, мен укпаган кадамдарды, мен көрбөгөн кадамдарды баардыгын көрсөтүп, ошол киши мен аябай чоң спортко түрткү болгон. Дем күч берчи мага ошол киши, сен ута аласың, сен кыласың дегендейчи. Бардыгы биз үчүн ошол Үсөн агай менен жеңил болуп өтчү да. жылы Кытайда болуп өткөн Азияны жеңип алганым ошол агайдын түрткүсү болгон деп эсептейм да көбүнчө. Жылы ошо Олимпиадада аябай действительно даярданганбыз. Тренировкада, например, 175 килограмм мен весимде рывокту мен тренировкадан кылганда мировой рекорд 182 килограмм болгонда. Анын астында дагы соревнованияда бутуман травма алып, ошол травманын негизиндеби же кандай болду? Мени кыскасы Олимпиадага бара албайт деген ой болду, бирок бул травма любой спортсмендерде анчалык чоң, анчалык серьезный травма болбогондон кийин 1 ай, 2 ай максимум өтүп кете турган травмалардын бири эле да бул. Кыскасы 2008-жылы Олимпиадага мен ордума башка бирөө кетип калат да. Жарым жашооңдо жалаң спорт көрүп жүргөн ошо самый пикине саяка барбайсың же бул бала барат дегенден кийин спортко желанияң кетет. Спортту жыйыштырып, башка бизнес кылып, башка жумушту алкайын деп ошо кетип. Кыйын болду кайрадан спорт ушунча мээнет кылып, үйдү куруп турган, кайра трактор менен түртүп бузуп салгандай эле да булчу. Анан кийин залга, тренировкага мен кайрадан кайрылган жокмун чыштагандан кийин. Жүрөгүмдө спорт деген эч качан өлбөйт экен. Өзүм билген опыттарды ушу балдарга, өзүмдүн балама ошо үйрөтүп, ошолорду көнүмүш адат деп коет да. Бул любой спортсмен чыштагандан кийин кайра тренерский машыктыруучу болуп кайрадан келет да. Отлично. Кайра турдук. Кайра сол жакка. Раз, кетти. 2, 3, 4, 5, 6.
мен өзүмдүн үй бүлөм, ата-энем ушул жерди мага белекке берип, спорт залды мен салам деп чечим чыгарып, 2017 жылы бул жаңы жерин түздөп, фундаментин куюп, нолдон баштап ушул имаратты тургуздук. Өзүмдүн атам жана өзүмдүн үй бүлөмдүн гана каражатынан тургузулган спорт зал. Анан ушу өзүмдүн үй бүлөм да ушул спорт залга каршы болбой, ушунча акча жумшап, ушундай ичиндеги инвентарлар, тренажерлорду алып келгенге каршы болгон жок. Ошон үчүн семьямдын түрткүзү боюнча ушул залды курам деген өзүмдүн тилегим боюнча келатып, уже куруп, уже ишке алып көрдүк да. Мамлекеттин эсебинен каражат кеткен жок. Башталгандан баштап эле оорчулуктар пайда болот бул эмедечи. Максатын ишке ашыруу болуп аткандан кийин оорчулуктар билинбей деле калат да, эми каражат көп эле кеткен. Оор атлетикада балдар тренировка кылат, бул залга штангисттерден 3 группа бар, ар бир группада 12-13 бала. Ар бир эмеде соревнованияларда, юниорскийлерге, окуучулар арасында соревнованияларга барып, орундарга ээ болуп келип атабыз да бүгүнкү күндөчү. 71-72 жылкы штангалар менен тренировка кылабыз да. Ал ийилип, уже дат базып, уже кээ бирлер сынып. Бул китайский гриф айтылат, бул чын айтканда бизге жарабайт. Мунун ичи айланбайт, подчинниги жок, калдырайт. А бул илгерки Союздун грифи, бул көбүрөөк вес көтөрөт. Каракөлдөн, Бишкектен, ар кандай баргас жерден бирден экиден көрүп калган жер менен алып келе бергем. Бул берде Токтогулдан залынан дагы эскилерин берген ушу. Несен агайдын дагы эски штангаларынан сурап алып, могун бизге тренировка кылып туралы деп алып келген убактарыбыз болуп атат да. Кыргызстандын сборный командасына лидер балдарды мен чыгарып берип атканда мага жок дегенде бир штанга берип койсо болмок деген өзүмдө жеке капачылыгым бар да. Ошолгочу дагы Кыргызстандын сборный командасына жибергенге аракет кылабыз, бирок кантип жиберебиз деген менде ой келет да. Анткени эски штангалар жыртылат да, сынат. Берки китайский штангалар менен көтөрүп атат, бирок чоң результаттарга бул штанга болбойт. Биринчиден колуна травма болот, айланбайт. Кистилерин чыгарып же чоюп же сындырып алышы мүмкүн дегендей да. Жамбашты, бел тизең артка тарт, тизең артка, о. Кетти ошо боюнча. Хорошо, все, следующий. Моуну. Давай, белди карма. Секир. Хорошо, киз жаткыз, о. Болот. Спортивный фанатизм деген болот да, мен эми спортто фанатмын да. Мамлекет карабаса дагы мен өзүм күчүм менен аракет кылам да, дагы-дачы чыгаргангач Кыргыздын желегин көтөрө турган балдар даярдаганга чыгарам да. Оор атлетикасыз жашоону элестете албайбыз го дейм, себеби дегенде ушундай чоң имаратты, спорт комплексти салып, ушундай балдардын өсүп атканын көрүп, мен өзүм дем күч алам да. Башка мамлекетте Кыргыздын намысын, Кыргыздын желегин көтөрсүн деп, биз өзүбүздүн салымыбызды дагы ошо кошобуз да.